Намаздан кечиккендер коомат айтып окуйбу? Жок. Мына мечитти угуп алыңыз. Бул мечиттин имамы бар. Барбы? Бул мечитте азан айтылабы? Болду. Мечитте азан айтылып, имам фарыз окудубу? Кийин 10 келесиңби, 100 келесиңби, жалгыз келесиңби, кооматсыз окуйсуң. Бул мечиттин кооматы айтылды, азан айтылып бүттү. Эгерде мейли 3-4 келип калсаң деле жамаатка турган болсоң, кооматы жок эле сразу окуйсуң. Түшүнүктүбү? Бирок намаз пешим убакыты өттү. Үйдө окуп калдыңар. Отургандар угуп алла. Үйдө окуп атасыңар. Же болбосо, көл жээгинде окуп атасыңар. Анда коомат айтып окуйсуз. Ушу мечиттин ичинде гана коомат айтылбайт, эгерде коомат айтылып өткөн болсо. Имамы бар, имамы дайындалган мечитте. Базарда окусаңыз, үйдө окусаңыз, тойледо окусаңыз, коомат айтып окуйсуз, азан убактысы киргенден кийин. Азан ошо азан жетиштүү болот. Айылдын азаны ошо айылдагыларга жетиштүү. Түшүнүктүбү? Аялдар да коомат айтпай эле окуйт.